Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабак жеке менчикке болгон укук боюнча талкуулайбыз. Адамдын жеке менчикке болгон укук бул адамдын эң негизги укуктары деп илимпоздор айтып келет. Бирок ошол эле учурда башка илимпоздор адамдын менчикке болгон укук бул адам укуктарына кирбейт деген дагы теориялар айтылып келет. Адам укугунун эң татаал жана талашта болгон укук бул менчикке болгон укук негизи. Бул укук тартышта болгон себеби кээдекилер адам укуктарынын эң негизгилерден деген болсо, калгандары адам укугун бузууга бир инструмент деп айтып келишет. Мындан эмнени түшүнсөк болот? Бир тараптан илимпоздор менчикке болгон укук адамдын эң негизги укугу деп айтылат. Ошол эле учурда ошол менчикке болгон укукту айры адамдар башка адамдын укугун бузууга бир инструмент деп айтып келишет. Эң негизги себеп эмнеге жеке менчикти адам укуктары деп эсептелинген себеби бул адамдын аракетинен, адамдын өзүнүн жашоодогу талаш тартышынан түшүп, жашоодо болгон умтулган аракетинен адам менчик мүлккө ээ болуп келет. Ошондуктан адам укуктарынын илимпоздору бул аракетти эсептеп, жеке менчикти адамдын укуктары адамдын эң негизги укугу деп айтылып келет. Негизи жеке менчик укугу бул өтө комплекстүү. Бул укук анткени башка адам укуктары мынчалык квалификациялоо жана чектөөгө болбогон бир укук. Демек, сот отурумдарда дагы сот чечимдерди чыгаруу сот система үчүн оор келген бир укук болуп эсептелинет. Бул жактан эмнени түшүнсөк болот? Бул жактан квалификациялоо жана чектөө. Демек, бул темабызда адамдын менчикке болгон укугу темасында көптөгөн квалификациялоо бар экен, жана чектөөлөр бар экен. Демек, кандайдыр бир мүлккө, менчикке чектөө болушу мүмкүн, кандайдыр мүлккө жана менчиккө чектөө болбошу мүмкүн. Комплекстүү укук дегенибиз себеби комплекстүү болгон укук жеке менчик жарандык укук, ошол эле учурда коомдук укук болуп эсептелинет. Демек, комплекстүү жана татаал болгондун себеби бул укук менчикке болгон, мүлккө болгон укук бул жарандык укуктардын бир бөлүгүнө болгон укукка ээ болот жана адам укугу, жарандык укук бул жактан карама каршы келип чыгат. Жеке менчик укугу башка укуктарга дагы үстөмдүк кылат. Мисалы, жумушка болгон укугу, мисалы, илимий прогресстин пайдасын колдонуу укугу, же болбосо билим алуу укугу. Башка мисалдардан болуп, татыктуу үйлүү жайлуу болуу укугу. Менчик, биздин оюбуз боюнча менчик дегенде, мүлк дегенде биз сөзсүз түрдө үй жайды элестете алабыз. Албетте, адамдын үйлүү жайлуу болуу укугу бар жана бул укук татыктуу түрдө болуш керек. Бул укукка мамлекет жана эч кандай бир үчүнчү тарап кол салбаш керек. Адамдын жеке менчик болгон укугу, адамдын мүлккө болгон укугу бул адамга өзүнө гана тиешелүү бир укук жана эч ким ага кол сала албайт деген принциптердин үстүндө болуш керек. Жеке менчикке болгон укук тарыхый өнүгүп келген. Бул тарыхый өнүгүп келгенде эң биринчилерден болуп Франция, Россия, Америка жана Түштүк Африкада болгон төңкөрүштөрдө менчик укугу борбордук ролду ойноп келген. Францияда болгон биз билген эң белгилүү төңкөрүш
Төңкөрүштөрдө адамдын төңкөрүштүн себеби адамдын жеке менчикке болгон укугун басым жасаган жана мамлекеттен адамдын мүлккө болгон, жеке менчикке болгон укукту талап кылган. Ошол эле учурда Россияда, Америкада, Америка Кошмо Штаттарында жана Түштүк Африкада дагы ошол эле себептерден төңкөрүш болгон. Булардын төңкөрүш болгон тарыхый эволюциянын себеби адам жылдар өтүп адамдар прогресстүү болуп жеке менчик темасы козголуп келген жана жеке менчик катары калтырууну талап кылган. Анткени жеке менчикке мамлекет тарабынан бузуулар көрсөтүлгөн. Ошондуктан адамдар жеке менчик, жеке мүлк, жеке болуш керек деген талаптарды койгон эле. Андан тышкары 20-кылымдын эң көп адам бузуулар мүлктүк укукту бузуудан түзгөн. Мисалы болуп, Сталин убактында Украинадагы айыл чарба багытындагы жергелердин бириктештирүү ири масштабдуу ачарчылыкка алып келген жана алар болсо 1932 жылдан 1933 жылдарга чейин болгон. Бул жакта 5-10 миллионго чейин адамдар кор болгон. Көптөгөн адамдардын жашоосу жокко чыгарылган. Анткени бул реформа аркылуу ири масштабдуу ачарчылыкка келип жана ошол айыл чарба багытындагы жергелерин бириктештирүүсү терс таасир болуп, ошондуктан көптөгөн адамдар ошол учурда кор болгон. Башка болуп Кытайдын Мао аттуу төрагасынын тарабынан улуу секирик деген реформа болгон. Бул реформада дагы тарыхый караганда Сталин убактында Украинадагы болгон айыл чарба багытындагы жерлерин бириктештирүү реформасы сыяктуу эле бул реформада дагы темирден жасалган үй буюмдардын баарын чогултуп алынган эле. Ал 20 миллионго чукул адамдарды ачарчылыкка алып келген жана 1958 жылдан 1962 жылга чейин 3 жыл болуп өткөн. Ошого чейин көптөгөн адамдар кордук көргөн жана адамдар кыйналуу процесстен өтүшкөн. Бул эки мисал менен эмнени айтып кетсек болот? Бул эки мисал менен адамдын жеке менчик болгон укугу жана мүлккө болгон укугу бул өтө маанилүү нерсе. Ошондуктан илимпоздор юридикалык тараптан илимпоздор жеке менчикти жана мүлккө болгон укукту эң негизги деп эсептелинген. Анткени биз көрүп тургандай эле 13-кылымдан бул 20-кылымга чейин болуп өткөн төңкөрүштө эң негизги фактор болуп адамдар жеке менчикти жана мүлккө болгон укукту мамлекеттен бузбоо негизинен талап коюлуп келген нерселер болуп эсептелинет. Башка илимпоздорду карасак, эң биринчи илимпоз Джон Лок болуп эсептелинет. Бул Джон Лок жеке менчик, мүлккө болгон менчик адамдын эң негизги укугу деп өтүнмө берген. Джон Лок жеке менчикти табигый укук деп эсептелинген. Адамдын укуктары табигый укуктар болуп бөлүнөт жана юридикалык тарабынан укук болуп бөлүнөт. Табигый укук болсо биздин төрөлгөндөн баштап кандай укуктарга ээ болсок, ошондой укуктарды табигый укук деп эсептелинет. Азыркы учурда мүлккө болгон укукту жер жүзүндө ар кандай кароодо. Кээдеки мамлекеттерде, мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөрдө, Европа биримдигинде өнүккөн, азыраак өнүккөн өлкөлөрдө болсо башкача каралган. Демек, эгер Джон Лок
жеке менчикти жана мүлккө болгон укукту табигый укук деп эсептелинсе, жана Европа Европа өлкөлөрүндө жана Европа биримдигинде бул жеке менчик укугу, мүлккө болгон укук эң негизги болуп эсептелинсе, кандайдыр бир дүйнө жүзүндөгү мамлекет жеке менчик укукту эң негизги укук деп эсептелинбейт. Бул жактан эмнени айтсак болот? Бул жактан адамдын бир укугу ар башка түрдө айтылат жана колдонулат жана мыйзамдар дагы ошого карата жазылат деп айта алабыз. Кыргыз Республикасында жеке менчик тууралуу мыйзамдарыбыз кандай бекитилген? Кыргыз Республикасында жеке менчик жана мүлк тууралуу айтсак, бул биринчи болуп Кыргыз Республикасынын Конституциясы кепилдик бере турчу документ болуп чыгат. Экинчи ирет болуп жарандык кодекс жана жарандык процессуалдык кодекстер кепилдик болуп чыгат. Жана ошол эле учурда биздин Кыргыз Республикабызда жеке менчик жана мүлккө болгон укук бул эң негизги адамдын укуктары болуп эсептелинет.